Урматтуу депутаттар, тарыхты мылтык менен атсаң, тарых сени замбырек менен атат дейт. Биз ошол ата-бабалардын арбагын сыйлабай, ошол согушта курган болгон ата-бабалардын арбагына таазим этүү деген мыйзам бул, жалпак тил менен айткандачы. Анан Исхак Айтбаевич абдан туура айтат. Өкмөт бул өкмөттүн чабалдыгы, өкмөттүн алсыздыгы, өкмөттүн мындай бюрократияга балынып кеткен да. Мыйзам келсе эле 20 миллиард деп ким айтты силерге? 20 миллиард керек деп. Урматтуу өкмөттүн өкүлү, жылына 3 миллион сом деп парок коюп койгула, ушуга бөлүнөт деп. Мына жылына 3 миллион сом ата-бабанын арбактары үчүн табылбайбы? 3 миллион же 5 миллион деп койгула. Парокту коюп. Анан 20 миллиард деп элдин үрөйүн учурбай. Туура айтат. Маңызы жок той топурга ондогон миллиардтарды коротуп атпайсыңарбы? Ошондуктан, урматтуу комитеттин төрагасы Исхак Айтбаевич, сиз макул болуп, бул мыйзамды экинчи окууга кайра комитеттин режимине жөнөтөлү, өкмөттөн кайра заключение алалы, жылына 3 миллиондон ашпаган акча бөлүнөт деп койсо болот. Мен да бул мыйзамды окуп чыккам. Анан 20 миллиард деп тиги элдин башына айлантып, парламентти башка бир нукка буруп, акчага таябай. Бу жерде урматтуу төрагалык кылуучу, мен ойлойм, бул өкмөттүн чабалдыгы. Именно өкмөттүн айынан бул мыйзам өтпөй атат. А эгерде биз ошол улуу ата мекендик согушта курман болгон сөөгү ошол жакта калган адамдарга таазим эте албасак, биз анда эмне деген мамлекетпиз? Эгерде мамлекеттик деңгээлде ушул бир 3 миллион сом бөлө албасак. Анан мага бир 10 секунд кошуп койсоңуз. Урматтуу өкмөттүн өкүлү Ашырбек Мойдонович. Андан көрөк, Министерство здравоохранения жакында токтом кабыл алды, приказ кабыл алды. Үй бүлөлүк медициналык борбордорду реорганизация деп. Мына ошол приказ чыккынчылык. Ошол приказ адамдардын саламаттыгын сактоону первичный уровенде талкалайт. Бул ошо Министерство здравоохранениянын бюрократияга алынып, үй бүлөлүк борборлорду азыр башкача кылып, реорганизация кылып, ал жердеги штаттарды башка жакка ташыган атат. Кошумча убакыт берилди, Алмамат Насырканович.